Урматтуу Сооронбай экөөбүз биздин бара турган жерибизде калган жок. Президент бизди колдойт деп шайлаганбыз. Биз президенти жок, мекени жок адам эмеспиз. Кумтөр биздин баягы Кыргызстандын байлыгы болгон биз билесиздер, бул экологиялык биздин природа менен биздин жер байлыктарыбыз. Кылча колго кармалгыс болуп абдан чирип кеткен, 2 килограмм пияз дагы чирик, жөөгө мүмкүн эмес. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз бир туугандарым. Эң эле биринчи сиздерди кирип келген орозо майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жалпыңардын туткан орозоңорду Аллахым кабыл кылсын. Ушулай элибизге, жерибизге берекелүү, жакшылыктын айлары болсун. Элибизге көбүрөөк жакшы маалыматтарды берүү максатында элдин көйгөйүнү биринчи, мигранттардын көйгөйүн анын ичинде элдин үнүн бийликке жеткирүү максатында көпчүлүк видеолорду элдик көйгөй боюнча чыгарганды туура таптык. Эгерде сиз биздин каналда биринчилерден болуп көрүп атсаңыз, анда сөзсүз жазылыңыз, себеби катталып койсоңуз элге пайдасы тие турган контентке сиздин кошкон салымыңыз деп эсептейбиз. Учакка билет алып, бирок мекенге жетпей калган мигранттардын үнүнү сиздерге жеткирип койгонго аракет кылайлы. Бул видео негизи кечеги чыккан видеолордон, бирок дагы да болсо бийликтегилер элдин үнүн угат деген максатта ушул видеону кайрадан жүктөп, ушул менен сиздерди бөлүшөт деген ойдобуз. Үйдө жок, же иштен жок, отурабыз, муштарыбыз жабылган, кыйналып кеттик, алып кетиңиздер. Урматтуу Сооронбай экөөбүз биздин бара турган жерибизде калган жок, айтып атып телевизия тешилди. Эми каяка барарыбызды билбейбиз. Путинге да кайрылдык, айлабыз кеткенде силер сөзүбүздү укпай койгондо. Эми силер жок дегенде биздин сөзүбүздү уктоорга, бизге кыргызбыз, баарыбыз бир жерлеппиз, бир элбиз. Ошон үчүн деген силерди ушул биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү, биздин арыз-арманыбызды уксун деп шайлаганбыз. Урматтуу 120 депутат, урматтуу Сооронбай экөөбүз, биз бир айдан ашык болду мына ушул жерде кыйналып жатабыз. Бизди алып кетишиңизден суранабыз. Бизден башкасын бардыгын алып кеттиңер. Турцияга, Арабия бүт баарын тең алып кеттиңер. Москваны эмне үчүн укпайсыңар? Москва канча бюджет, канча силерге түшүп атат. Ошону укпайсыңарбы? Сооронбай экөөбүз, бизди алып кетишиңерди суранабыз. Алып кетпе бизди Кыргызстанга. Урматтуу кыргыз элим, бул жерде Москвада мигранттардын бардыгынын иши жок. Бардыгында карантин азыр, акыбалы өтө оор Москвада. Сиздерден суранчу, Москванын чартер рейс менен кете турган мигранттарды алып кетишиңерди суранабыз. Жеке белгилеп кетким келет, бизде Кыргызстанда парламенттик башкаруу, Жогорку Кеңештин депутаттары башкарат. Силер аны өкмөттөн алып келе албайсыз. Андай болот деген олтура бербей, андай керек жок. Бизге силер талап койгула, алып кел. Ассаламу алейкум, Жогорку Кеңештин депутаттары, мен силерге эскертип, айтып, эсетип койгум келет. Бизде Кыргызстанда парламенттик башкаруу. Бул өкмөт башкарбайт, президент башкарбайт. Бизде парламент башкарат. Жогорку Кеңештин депутаттары башкарат. Силер ал жерге суроо койбогула, качан алып келесиңер деп. Өкмөткө силер ушундай талап койгула, бизде алып келишин. Авиакаттамдар жабык дедиңер. Новосибир учуп кетти, Турция, Дубайга чатыр рейс коюп атасыңар. Алар суранган жок. Биз суранып атабыз, бир айдан бери элестет, бир ай бир жерде жатып, алып кеткиле деп сурана берген, бул кандай нерсе? Силерден суранып атабыз. Талап коюп атабыз, Жогорку Кеңештин депутаттары, силерди биз шайлаганбыз. Силер биз үчүн ал жакта олтурасыңар. Биздин сурообузду чечпесеңер, анда силердин не керегиңер бар? Биздин сурообузду чечип, эртерээк бизди ыраазы кылып, эртең биздин да күнүбүз келет силерге жардам. Бизден түшүнүп атпай, мисалы үчүн бул жактачы канча иштеп атабыз, акча салып атабыз. Ошонун баары эле процент болуп Кыргызстанга түшөт да турабы бюджетинечи. Ошолорду деле бөлүш керек да, өзүңөр деле ойлонсоңор, биз аркылуу деле акча таап атат депутаттардын баары үчүн, мисалы үчүнчү. Президент деле ошонун баары бирдей бөлүнүш керек. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Силерди бүгүнкү орозо майрамы менен куттуктагым келет. Биз сурана берипчи ужечи, назап кеттик серьезно элечи. Мындай айткандачы, канча өлкөнүн немесин чечип бердиңер. Биздикин да чечип берсеңер болот да, туурабы?
Алар суранган жок. Биз суранып атабыз мына. Биз суранып атабыз. Күйүп суранып атабыз. Жалынайбы жерге жаттап алып силерден. Алып кетпейсиңер бизди да. Биздин ата-энебиз бар, күтүп атат аякта үйдө. Келгиле да аякта болсо ат өлтүрүп салгыла кереги жок болсо, биз ушунчалык силерге кереги жокпу? Кереги дан шайлоодончу. Келесиңер ар бир айылга концерт коюп, музыка коюп. Алып кетпейсиңер бизди деле. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, силерге бир айдан бери кайрылып атабыз. Бир эмес бир 100 жолу видео тарттык. Айтып тилибиз тешилди. Аэропортко 1-2 жолу бардык. Эми биз жаштар бара беребиз кайра-кайра. Биякта чоң эжелер бар, кара эжелер бар. Кайра-кайра салпактап барып, кайра-кайра салпактап келип, 7 айлыгынан келген эжелер бар, боюнда бар. Алар уже төрөйүн деп калды го. 5000 коронавирус Москвада 5000 чыкканды айтканбыз, уже 80 000ге жакындап калды. Бийликте отургандар башыңар иштейби силердин өзү. Биз жалынып, биз алып кеткиле де 1 айдан бери мына канча адамдын көзү силерге тиктеп жалдырап отурабыз. А силердин кылганыңар ушул. Каякта Новосибирск, каякта жалынбаган бирөөлөрдү эле алып келип эле. Ал деле биздин бир туугандарыбыз. 10 миллион бөлүп койду, кана минтип койду. Ал 10 миллионуңар үчүн 100 000 кыргызга чейин 1000 сомдон тиет, 1000 сомдон. Ал эмнеге жетет могул жерде? Миллиондон ашык кыргыз мигранттар бар. Ишсиз калды 80%. Кудайга шүгүр, көбүндө эле иши бар, бизнесмендер келип жардам берип атат. Алар деле канча жардам берет бизге? Посольство жардам берип атат дейт. 2 май алып келип берип атат 39 сомдон. Ал эмнеге жетет? Да бир жумага жетет турган продукты дейт. Ал бир жумага жетпейт, аны мен бир отуруп жеп коем аны. Кичине уялыш керек да. Канча жолу биз обращение кылдык, канча жолу айттык, дедик. Вообще бет деген жок экен силердечи. Москваны караш керек да биринчи очередте. Андан сырткары өзүңөргө белгилүү Казакстан менен Россиянын чек арасында калып кеткен биздин мекендештерибиз, алардын дагы 1 айдан ашкан убакытта эч кандай мүмкүнчүлүгү болбой мекенге өтүп чек араны кесип өткөнгө мүмкүнчүлүгү болбой атат. Ошолордун дагы айткан видеосун сиздерге тартуулайбыз. Орус эмес, биз Кытай эмес, биз кыргызбыз. Урматтуу депутаттар, биз силерди үчүнчү шайлаганбыз. Президент бизди колдойт деп шайлаганбыз. Биз президенти жок, мекени жок адам эмеспиз. Биздин президентибиз бар, биз мекенибиз бар. Биз Кыргызстандын жараныбыз. Ошон үчүн сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Бүгүн да өтөт. Ушундай кыйынчылык убакта Кыргыздын тагдырын чечпеген президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Мына 120 депутаттын арасынан бир Каныбек Капашев, Пирматов, Жанаракаев, Момбеков, Никитина орус болсо дагы кыргыз жаранын ойлоп атат. Кана калган депутат? Эмне биринчи класстын окуучусу? 5 депутат керекпиз, калган министр, президентке биз кыргыздар керек эмеспизби? Биз да ушул жерде бала чаканы огабыз деп, эн ата огабыз деп бардыгыбыз ушул жерде. Балдарын тыштап, бири катынын тыштап, бири болсо бирөөсүн тыштап калада окат деп жүрөбүз мына. Естественный бир гана жолду ачып бере албайсыңар, 2 сааттык. Биз акча сураган жокпуз. Биздин өзүбүздүн машинабыз менен транзит менен өтүп кеткенге бардыгыбыз даярбыз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, бизге автобустун кереги жок, самолеттин кереги жок. Бизге 2 саат убакыт керек. Кандай Кыргыз, кандай Казакстандын транспорт министри менен сүйлөшкөнгө духуңар жетпейт. Зачем бизге Старик Кубат Боронов окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр боло турган адаммын. Зачем бизге сүйлөшө албаган Стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Кайрылып уже тажадык. Бизге конкретный жообун айткыла. Мына мындан 10 күн мурда айткансыңар, бир жумада чечилет. Соли Лескиди Каныбек Капашев көтөрүп чыкканда айткансыңар. Сүйлөшүп атабыз. Канча сүйлөшөсүңөр? Биз мына күзгө чейин күтөбүзбү? Болбосо бизди ушул жерден участок алып берип биротолу Оренбургка калтыргыла. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө. Урматтуу президент, ушуну эске алыңыз. Сиз Кыргызстандын президентисиз. Кыргыздарды колдой турган адамсыз. Сизге дагы түздөн-түз кайрылабыз. Мына аксакалдын ыйлаганын көрдүңөр. Бул жерде канча жаш балдар, канча аял кишилер баары машинада жашап атат. Мынакей газ полный турат. Акча калбады. Продуктуга акча жок. Шерменде бар бүттүн дүйнөгө. Хажиктен өзөктө Казактан уялгыла. Бетиңер болсо 120 депутат. Ушуну көтөрүп чыгып. Болбосо үйдөн чыгып кеткиле. Биз рано поздно өтөбүз. Митинг болот бул. Жетебиз. Кудайдан корккула. Болбосо бизге
bizge 120 депутат, министр, президенттің керегі жоқ. 250 адамды қолдай албаған Қырғызстанды премьер-министрі, президент, депутаттың бізге не керегі бар? Болғаны 5 депутат, дәуір сері айтып кетейін. Шайлау болғанда депутаттар керек бізге, андан башқасының керегі жоқ. Полный қырғыздар таштап қойды. Жанар Ақаев, Момбеков, Никитина, Перматов, дағы 1-2 депутат қана қолдады. Чын жүрегіменен қалған депутаттар міне малсыңар ба? Давай қырғыздар үшін жардам қылғыла. Біз шыдай алмай қалдық. Біз ақшадан қиналдық. Жолды ашып бергіле, жолды ашып бергіле. Қазақстандан жол ашып бергіле. 2 сағаттық уақыт керек бізге. Ұясаңар ұшыл. Президент қолдауын қауышмалында деп ашық болды. Ақсақал кеше илады. Құдайдан қорққыла. Өткенде дағы 2 сутка үйге жеткіше елде ақша қалған жоқ. 2 сутка даяншы Қырғызстанға кетішіміз керек. Бұл жерде адамдардың ақырғы шыдамы қалып отыр. Ешкімде ақша қалған жоқ. Өмір бойы қазақ менен қоңшы жашап келгенбіз. Ушуға тирлген өтпесе. Мынакей. Сіздердің керегі жоқ. Осы жолды ашалмаса. O yer bir yerde toxtoz. Murdağda ketiş емес. Tranzitте eş yerге toxtoy ketip kalışqa yolda açalmasan qandaydı meselesi? Adamlarda ақшасы қалбады. Bir yerden ötkende de yetişikке жүрүш керек odan Kırgızstan'a. Qantip жетеміз? Büt var maşinalarda alıp ketmez. Yol açıp bergile, Olmasa emne kılgan yemeğlerde cevabını aytıkıla bir bundan bileyle biz kanday bol otat alacakta. Қаныбек Қапашев айтқандай 30 жыл мигранттар қанша ақша қотарды мына. 30 жылда bir жолы жардам сұрады. 60 миллиард. 30 жылда bir жолы болғанда дағы 200 қырғыз ушул жерде, қаншасы Москвада. Bir ушундайда жардам бере албаған бізге бийликтин кереги жоқ. Уят, бет деген жоқ. Бет деген қалған емес, все. Biz şu İletişki'de kurulan ikisi Naşık Kırgızstan'ın atından Aksakal Katar'da size kayırlarının şu elin atından. Bizden astığımız bir aydan aşıp gitti. Avtobusunda da çuvar gelişiyordu. Ötalma ginen otağız. Bizge yardım veriniz. Bizde de Müs bana hoş kere göğeymez biz. Orozonun ulu günde biz şunçalık kıyınçılık. Ben buna gelip görüp özüm baldarındayım annemelerimle birge jatıp birge turup bunda kıyınçılıklar görüp otam. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мынакей аксакал киши ыйлап турат, көрүп атасыздар, а? Ушу датоло ыйлаганга жетти уже элдин барынчы мынакей. Ушу Орозонун улуу айында Кудайдан коркуп, өзүңүз энди жакшы түшүнгөн адамсыз. Президенттен башка кайрыла турган киши калбай калды. Депутатына кайрылып бүттүк. Кубатбек Боронуна кайрылып бүттүк. Сүйлөшүп атабыз дегенден башка эч пайда жок. Мынакей акырында ушу ыйлай турган состоянияга жетти. Бу жерде бул байк эмес, аял кишилер бала чака боюнда барып турат. Кудайдан коркуп мынакей 28 апрель мына уже май болайын деп калды мына 2 айга кетип атат. Мындай Кудайдан корксоңуздар болот. Тажик, Өзбек, жол зеленый баарыбызды өтүп атат. Эмнеге биз өтө албайбыз? Өзүбүздүн мекенибизге. Биз орус эмеспиз, биз Кытай эмес, биз кыргызбыз. Урматтуу депутаттар, биз силерди ушунча шайлаганбыз. Президент бизди колдойт деп шайлаганбыз. Биз президенти жок, мекени жок адам эмеспиз. Биздин президентибиз бар, биз мекенибиз бар. Биз Кыргызстанда жаралыбыз. Ошон үчүн сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Ушундай кыйынчылык убакта Кыргыздын тагдыры чечпеген президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Мына 120 депутаттын арасынан бир Каныбек Капашев, Перматов, Жанар Акаев, Момбеков, Никитина орус болсо дагы кыргыз жаранын ойлоп атат. Кана калган депутат? Эмне 1-класс окуучусу? 5 депутат керекпиз, калган министр, президентке биз кыргыздар керек эмес бизге. Biz de uşu yerde bala çakanı oğaz deyip, enata oğaz deyip, bardığımız uşu yerde baldarın çıtap, biri katının çıtap, biri olsa büyüsün çıtap, kalada okat deyip giriyoruz buna. Üstüne bir gana yolda açıp beri albaysanlar 2 saatlik. Biz akça suragan jokmuz. Bizdin özümüzdün maşina özümünden transit menen ötüp ketkenге bardığımız dayarбыз.
Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, бизге автобустун кереги жок, самолеттун кереги жок. Бизге 2 саат убакыт керек. Кандай Кыргыз, кандай Казакстандын транспорт министри менен сүйлөшкөнгө духуңар жетпейт. Зачем бизге старик Боронов окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр болуп турган адаммын. Зачем бизге сүйлөшө албаган стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, сиздерге түздөн-түз кайрылабыз. Кайрылып уже тажадык. Бизге конкретный жообун айткыла. Мына мындан 10 күн мурда айткансыңар, бир жумада чечилет. Соли Лескиди Каныбек Капаш көтөрүп чыкканда айткансыңар. Сүйлөшүп атабыз. Канча сүйлөшөсүңөр? Биз міне күзгө чейин күтөбүзбү? Болбосо бизге ушул жерден участок алып берип, бирөө толу Оренбургка калтыргыла. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө. Урматтуу президент, ушуну эске алыңыз. Сиз Кыргызстандын президентисиз. Кыргыздарды колдой турган адамсыз. Сизге дагы түздөн-түз кайрылабыз. Мына аксакалдын ыйлаганын көрдүңөр. Бул жерде канча жаш балдар, канча аял кишилер баары машинада жашап атат. Мынакей скрипты, газия полный турат. Акча калбады. Продуктуга акча жок. Шерменде болуп бүттүңөр дүйнөгө. Тажик менен өзбектер Казактан уялгыла. Бетиңер болсо 120 депутат. Ушуну көтөрүп чыккыла. Болбосо ак үйдөн чыгып кеткиле. Сиз рано болду өтөйүн. Митинг болот ушунча. Түзмөбүз айтам. Кудайдан корккула. Болбосо бизге 120 депутат, министр, президенттин кереги жок. 250 адамды колдой албаган Кыргызстандын премьер-министри, президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Болгону 5 депутат. Дайырсыз айтып кетейин. Шайлоо болгондо депутат керек бизге, андан башка кереги жок. Полный кыргыздар таштап коет. Жанар Акаев, Бомбеков, Никитина, Пирматов дагы 1-2 депутат гана колдоп атат. Чын жүрөгү менен калган депутаттар эмне алсыңарбы? Давай кыргыздар үчүн жардам кылгыла. Биз чыдай албай калдык. Биз акчадан кыйналдык. Жол ачып бергиле. Казакстандан жол ачып бергиле. 2 сааттык убакыт керек бизге. Уялсаңар Кабышмалында деле ачык болгон. Бул аксакал кишилер. Кудайдан корккула. Мен ушул обращение кайра. Өткөндө үйгө жеткиче элде акча калган жок. 2 сутка дальше Кыргызстанга кетишибиз керек. Бул жерде адамдардын акыркы чыдамы калып атат. Эч кимде акча калган жок. Ömür boyu Kazak менен коңшу жашап келебиз. Ушуга тилиңер өткөзө. Мынакей. Силердин кереги жок. Ушу жолду ачалбаса. Кыргыз биз туган дейсиңер. O yer bir yerde toktuz. Murdağıda ketişimiz. Biz transitte 5 yerge toktuğa ketip kalışına yolda çalmasana. Kanday demesi. Kalmadı. Bir yerden ötkende de yetişikle çürüş gerek bu da Kırgızistan'a. Kantip cidden. Güt var maşinalarda alıp gitmesin. Yol açıp verdiler. Canan Uşinsen migrant Kırgızistan'a payda alıp geldi. Nemne kılgan Nemenерdi жообуну айткыламыз мындай билели биз кандай болуп атат ал жакта. Каныбек Капашев айткандай 30 жыл мигранттар канча акча которду мына. 30 жылда бир жолу жардам берди. 60 миллиард. 30 жылда бир жолу болгондо дагы 200 кыргыз ушул жерде. Өзүңөргө белгилүү ооруга чалдыккан адамга сөзсүз түрдө жасалма дем алдыруу аппараты керек. Бул жасалма дем алдыруу аппаратыны колдо жасалган биздин жердешибиз. Салам достор, биз жасап жаткан аппараттын корпусун жасап койдук жана программасын жакшырттык. Азыр кантип иштерин көрсөтөлү. Бул жакта кнопкасы аркылуу жандырабыз. Ал эми бул жакта мышок кысылганда бул жакта өпкөгө бул турба аркылуу аба кетет. Негизи момундай маска аркылуу дагы аба берсе болот. Же турба аркылуу түз адамдын трахеясына кетет. Бул жак артында обычный аба кете турган турбасы бар. Жана бул жакта кислород дагы кирет. Ал эми бул жакта экранында биз основной информацияларды чыгарып жатабыз. Объем подаваемого воздуха, частота вдоха жана соотношение вдоха и выдоха. Бул кнопкалар аркылуу бул параметрлерди азайтып көрсөтүп болот.
Алиге чейин кумтөр маселеси ар бир кыргыз жаранын кызыктырып келет, себеби кен байлыктарыбыз менен биз өзүбүздүн элибизге болгон пайдасынын аздыгынан көптөгөн сөздөр айтылып келет, көптөгөн көйгөйлөр бийликке жетпей келет. Ошол боюнча дагы кичине видео сюжет бар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен сиздер менен дагы бир ачык чындык менен бөлүшкүм келди. Карантинде убакыт көп болгондугуна байланыштуу көп изилдеп талдоолорго алып, мен сиздерге ушул нерсени көтөрүп чыккым келди. Кумтөр биздин баягы Кыргызстандын байлыгы болгон, биз билесиздер, бул экологиялык биздин природа менен биздин жер байлыктарыбыз. Башка өлкөлөрдө нефть, бензин жана Швейцарияларда канчалаган сонун өзүнүн природалары менен өздөрүнө туристтерди тартып, мындай болуп өнүгүп атышса башка өлкөлөр. А бизде Алла Таалам берген эң сонун природаларыбыз жана биздин алтын кен байлыктарыбыз бар экенин билесиздер. Бизде эч кандай завод, фабрика жок. Мына ошол себептерден улам мына алтын кен байлыгы боюнча Кумтөрдүн тегерегинде сөз кылгым келип турат. Кумтөр боюнча СССР маалында изилдөөлөргө караганда 953 тонна алтын жана 400 тонна күмүш бар экенин минимальный эсепте булар эсептеп чыгып, азыркы убакка чейин өзүңүздөр билгендей мына Канаданын фирмасы келип туруп, ошол алтындардын бар жогун 20 жылдын ичинде 50 миллиард АКШ долларга барган биздин алтын кен байлыгыбыздын бар жогун азыр сырт жака ташып кетти. Эми караңыздар, Кыргызстандын өзүнүн башка сырт жака болгон карызы бул 4,5 миллиардтын нарак берагын түзгөн карыз бар экен. Биз ушул карызды ойлонуп, кыргыз эли канчалаган убайым тартып, канчалаган ойлорго берилип, качан биздин кыргыз жерин башка өлкө карызга тартып кетет экен, же бир кыргыз өлкөсү качан жок болуп кетет деген ойлор менен кыйналып жашап келатабыз. Эми караңыздар, 2019-жылы мына азыркы эле бийликтин башында ошол эле Кумтөрдүн жанындагы Сарчат Эрташ деген корукка алынган Кыргызстандын эң сонун жаратылыш жерин, 16 000 гектар жерин ошол алтын казганга берип атышат. Кумтөрдүн келишими мындайча айтканда узартышты кайра. 2042-жылга чейин узартып коюшту. 2019-жылы кол коюп, азыркы эле биздин бийликтин учурунда дагы ошол 50 миллиардка жакындаган көлөмү, ошол эле 1000 тоннага жакындаган алтыныбызды каздыртканга биз дагы уруксат бериптирбиз. Эми ошол 16 000 гектар жер азыр корукка алынган жер. Ал жерде аркар, кулжа, теке, ушундай Кыргызстандын эң баалуу кызыл китепке кирген жан жаныбарлары байырлаган жер экен. Ал жерде канчалаган канаттуулар, канчалаган дары чөптөр жайгашкан жерди биз Кыргызстанга Алла Таалам ушундай экологияны берип койгон жерде биз жер кыртышын бузганга жана алтын кендерин алып кеткенге берип атабыз. 16 000 гектар жер бул биз салыштыргым келип атат сиздер менен, бул Казакстанга берилген 600 гектар, бул Каркырай жайлоосун караңыздар. Бул 600 гана гектар жер үчүн биз азыркыга чейин ичибиз ачышып олтурса, эми караңыздар, алтын кенин казып, уусун сыртына таштатып, экологиябызды буздурган 16 000 гектар жер экөнүн өлчөмүн караңыздар. Мен мындан дагы салыштырып кетким келет. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн районуңуздарды элестетсеңиздер болот. Азыр мына Бишкектен Токмокко карай 40 километр чакырым, жана бул жагына созо 40 километр чакырым жерди ээлеген эң чоң райондун местасын ээлеген биз алтын кен байлыгыбызды алдыртып жатабыз. Караңыздар, эми мына Сарчат Эрташ корукка алынган жердеги 16 000 гектар жердеги алтыныбыздагы ушул эле 50 миллиард АКШ долларын чапчыйт. Бул дагы минимальный эсепке алынганда. Ошол жерди дагы алдырып келген атабыз. Эми ойлонуңуздар, ал жердеги природанын бузулганын, канчалаган ол жердеги биздин корукка алынган жан жаныбарлардын жок болуп кетип аткандыгы, жана уулуу калдыктардын үстүнө калып, канчалаган боюнан түшүп, канчалаган энелер, канчалаган аялдар төрөй албай, канчалаган биз билбеген жаман оорулар менен ооруп, чет жактарга акчасы жок, дарылана албай алган кыргыз жарандарынын кыйналып аткандарын көрүп атасыздар. Канадалык жеке ишкер мафия, бул мафия деп айткым келип атат. Бул нерсеничи эч кандай процент бербей бизге келип туруп, бар жогун алып кетип, ортодогу биздин өзүбүздүн эле кайра чоңдорубуз сол чөнтөккө солоп туруп, аларга салып берип жатат. Урматтуу кыргыз элим,
ушул кен байлыктарыбызды өзүбүзгө иштеткенге бизде неужели бир кыргыздын чыныгы атуул уул баласы жок? Качан бизге ушул кыргызга күйгөн урпактарга жана мына жаратылышты сактаган кыргыздын кыргыз экенин билгизип турган качан бир мекенчил башчы келет деген ой келет мага? Качан кыргыздын манастын урпагы төрөлүп, качан бизди бир жакшы нукка алып кетет деген соол мына мени ойлондурат. Сиздердичи? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн мага элдик штабтан ушундай продукты жардамга келди. Бул продуктуну берердин алдында мага бир жигит менен бир кыз келишип, телефон чалышып, паспортум менен чыгып күтүп турушумду суранышты. Мен паспортум менен чыгып күтүп турдум. Персональный номер менен кол коюп бердим. Анан үйгө алып кирип пакетти ачканыбызда ушундай көрүнүшкө күбө болдук. Кызылча колго кармалгыс болуп абдан чирип кеткен, 2 килограмм пияздагы чирик, жөөгө мүмкүн эмес. Анан мен бул номерге кайра чалып сурадым. Бул качан упаковка болунган бул пакеттер? Кайсыл жердеги элдик штабтан таратып атасыңар дегенимде, Дворец спорта дагы элдик штабтан таратып атабыз. Бул продуктунун ичиндегилерге мен жооп бере албайм. Мен болгону жеткизип берип атам. Бул продуктун дуңгандар мүшөктөп алып келип берип атат. Ошону салып бизге берип атат. Биз элге таратып атабыз деген маалымат алдым дагы. Ал бала мен ичиндеги жооп бере албайм. Мен бул ичиндеги нерсени көрүп абдан уялып турамын. Мен бул жеткизүү ишинен дагы баш тартамын. Мен өзүмдүн атымды ушундай нерсеге аралаштыргым келбейт деген сөздү айтып, элдик штабтын номерин берди. Мен элдик штабка чалганымдын себеби эмне үчүн элге муктаж болуп, азыр карантинде көйгөйү күч болуп турган элге өлгөндүн үстүнөн көмгөн кылып мындай чирип кеткен кызылчаларды салып, эптеп эле берди 6 килограмм толду аты кылгандарына абдан наразы болуп, буну кандай качан упаковка болунган дегенде эле эмне болуптур? Жакпаса ыргытып ийбейсиңби? Кызылча чиригенин көрдүң беле деген жоопторду алдым. Анан мен болгону силер эмнеге кыргыз эли мындай уят карасыңар? Сатыкка жарабай калган продуктун дуңгандар алып келип берсе, силер кыргыз элинен таратып берип жатасыңарбы деген ушундай суроолорду айтканымда, мен өз чөнтөгүмдөн берип атам. Анда эмне сурайсың? Сурадыңбы, бергенди ал да унчукпай отур деген жоопту айтышты. Мен буга макул эмесмин. Оң колуң бергенде сол колуң билбесин дейт мусулманчылыкта. Анан бергенге рахмат айтышыбыз керек. Албетте рахмат, бирок ментеп эптеп берди аты кылып, же бул жерде дагы бул кишинин айтуусу боюнча өз чөнтөгүмдөн чыктым деп, жеткизген балдардын айтуусу боюнча дуңгандар мүшөк менен алып келип берип атат деген. Мен бул жерге кандай бир туура эмес көрүнүштөр болуп жатканын ойлонуп турам. Бизде баягы атың чыкпаса жер өртөө болуп, элге жардам кылып атам деп төш кагып, анан момундай көрүнүштөрдү кылып аткандыгын билбей жаткандарыбыз да бар чыгарбыз. Берсең мусулманчылыкта бирөөдөн өзүңдөн артып жаман жуманын нааразы боло турганын эмес, адамды сүйүндө турганын бер деп да айта кетет өзү биздин мусулман элибизде. Анан бул көрүнүшкө кандай дейсиздер? Кызылчанын запахына үй ичинде чыдап тура алгыс. Андан берип, мындай бергенинен дагы өзүнүн беттен алып атырылып, эмне сурайсың анда, жакпаса ыргытып ий, андай болуш мүмкүн эмес, жалган айтпа, кызылчанын чиригенин көрдүң беле дегенинде. Ушул сөздөргө сиздер да күбө болуп, коюңуздар деп гана тартып чыгарып жатам муну. Бирөөгө жардам берсең, милдет кылбай бер дейт. Бул улуу орозодо, Рамазан айында акыйнек айтышымын деле кереги жок эле. Бирок мени калп айтып атасың. Жалган сүйлөбө, кызылча чиригенин көрдүң беле дегендиги үчүн мен дагы мындай көрүнүштү сиздерге бөлүшө кетейин. Подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюңуздар.
Сиздер менен кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ар бирүүгө тынчтык жана ден соолук болсун.